Эгерде биз министрликтерди, мамлекеттик мекемелердин азыркы реалдуу абалын карай турган болсок, анда чындыгында эле опол тоодой өзгөрүүгө дуушар болуп жатканын байкайбыз. Анткени акыркы жылдары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ар биринде олуттуу реформалар жүргүзүлүп, иш жүзүндө жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатканына күбөбүз. Мындай мамлекеттик мекемелердин катарында Кыргыз темир жолу ишканасы да бар. Эсиңиздерде болсо, бул мекеме коомчулукта коррупция гүлдөгөн, жарытып бир жаңы вагон сатып ала албаган, эптеме поездери бар ишкана катары белгилүү эле. Ал эле дейсизби, эгемендик алгандан бери 1 метр темир жолду курганга даремети жеткен эмес. Ой, бул мекеме жарыбай деле калды деп жүргөн биз 3 жылда эле кандай оң өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын көрүп аңтаңбыз, чынбы? Эң биринчи кезекте Кыргыз темир жолунда атайын техника паркы жаңыланып, станцияларга видео көзөмөл камералар орнотулуп, айтор азыр бул мекеме жемкорлукка бөгөт коюлуп, белчесинен баткан карызынан кутулду. Бул биринчи жетишкендик дейли. Экинчисин, мамлекеттин өз күчү менен темир жол салып баштаганын айтсак болот. Масштабтуу саналган балыкчы Кочкор Каракече Макмал долбоору азыр балыкчыдан ары карай 43 чакырымы салынып бүттү. Ал эми үчүнчү жетишкендик бул Кыргызстандын тарыхында дагы бир ири долбоор аталган Кыргыз-Кытай-Өзбекстан темир жолунун курулушунун башталышы. Деги эле санап отурсак, Кыргыз темир жолунун 3 жылда аткарылган иши толтура. Кесиптешим Автандил Бактыбек уулу бул мекемеде жүргүзүлгөн реформанын жыйынтыктарын тизмектеп көрдү. Темир жолдогу кезектеги коррупция. Кыргыз темир жолунун кызматкери пара менен кармалды. Кыргыз темир жолу ишканасынын карызы көбөйдү. Буга чейин дал ушундай жаңылыктар массалык маалымат каражаттарында байма-бай жарыяланып турган. Себеби Кыргыз темир жолу коррупцияга белчесинен батып, бересеси жыл сайын көбөйүп келген. Мекеме темир жол курмак түгүл, вагондорду жаңылоого чама-чаркы келген эмес. Мындай жаңгейткен көрүнүштүн токтогонуна аз гана убакыт болду. Көзөмөл күчөп, туура башкаруу саясатынын арты менен соңку 3-4 жыл ичинде Кыргыз темир жолунда кайра жаралуу доору башталды. Мекеме жемкорлордон тазаланып, карыздарынан арылды. Ал эле эмес, стратегиялык мааниге ээ амбициялуу долбоорлор башталды. Биздин темир жол экономикалык кризистерге, саясий өзгөрүүлөргө жана технологиялык кыйынчылыктарга карабастан иштеп та, өнүгүп та келе жатат. Мына ошондуктан Кыргыз темир жолу өлкөбүздүн шаарлары менен райондорун байланыштырган жөн эле транспорттук артерия эмес, биздин транспорт жаатындагы жетишкен улуттук мурасыбыз десек дагы жаңылышпайбыз. Өнүгүүгө кадам таштаган Кыргыз темир жолу реформаны жүргүнчүлөрдү тейлөөнү жана жүк ташууну жакшыртуудан баштады. Туризмди өнүктүрүү максатында акыркы 2 жылда балыкчыга каттаган люкс жана VIP вагондор модернизацияланды. 2023 жылдын 9 айында кымбат баалуу унааларды иштетүүдөн түшкөн киреше жалпы кирешенин 40%-ын түзгөн. 30дан ашык өндүрүштүк атайын техника, 100 жаңы жүк ташуучу вагон сатып алынды. Ошондой эле 1000 даанадан ашык кыймылдуу парк оңдолуп, 40 чакырымдан ашык темир жол жаңыртылды. Жол коопсуздугун сактоо эң биринчиден күнүмкү жумуштар менен алектенүү. Ошондой эле мына көптөгөн материалдар келип атат, жаңыланып атат. Азыр мурундары бизде R50 деген рельстерибиз болчу. Азыркы тапта уже R65 деген рельстерге өтүп атабыз. Ал рельстин салмагында анан бышыктыгы бекемдигин. Бүгүнкү күндө 424,6 чакырым болгон Кыргыз темир жолу республиканын транспорт тутумунда негизги ролду ойнойт. Деген менен эгемендик алгандан кийин мамлекет тарабынан 1 метрдагы темир жолу курулбай, тармак такыр эле каралбай калган. Биз Советтер Союзунан 424 чакырым темир жолду мурастап калганбыз. Эгемендик жылдарында мамлекет тарабынан 1 метрдагы темир жол курулган эмес, тескерисинче кемип кеткен. Муну сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер.
Мамлекетибиз үчүн темир жол тармагын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн жана зарылчылыгын түшүнүү менен 2022 жылдан баштап биз Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасын өнүктүрүү үчүн зор стратегиялык мааниге ээ амбициялуу долбоорлорду ишке ашырууга кириштик. Азыр болсо баары башкача. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу өз күчү менен темир жол сала баштады. 2022 жылы узундугу 186 чакырымды түзгөн Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушуна старт берилген. Уштапта темир жолдун курулушу Балыкчыдан ары карай 43 чакырымга жетип калды. Кыргыз темир жол ишканасынын өз күчү менен 4 миллиард сомго жакын иштер аткарылды. Кочкорду көздөй өзүбүздүн күчүбүз менен темир жолду салып атабыз. 63 километр, анын уже 20 километр полностью бүтүп, 40 километр насып бүтүп калды. Азыр мындайча айтканда жанагы Орто Токойдогу тоого барып, уже тоодо жардырып, ошондой жумуштарды кылып атабыз. Бул ири долбоор 2 баскыч менен ишке ашат. Алгачкы этабында узундугу 63 чакырым болгон Балыкчы Кочкор темир жолу салынат. Эсептөөлөр боюнча 1 чакырым темир жолго 1 миллион 600 миң доллар сарпталат. Темир жол курулса, өлкө экономикалык, транспорттук жана транзиттик эркиндикке ээ болору айтылууда. Негизи эле Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушу кандай пайда алып келет? Бул долбоор биринчи кезекте күз-кыш мезгилинде Бишкек шаарынын Калкын жана Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу үчүн Каракече кенинен көмүр ташууга эң арзан жолду түзүү максатында экономикалык мааниге ээ. Мындан сырткары жаңы темир жолдун курулушу өнөр жай ишканаларын өнүктүрүү, экономиканы көтөрүү, аймактарды байланыш менен камсыздоо маселелерин чечет. Келечекте темир жолду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан маршруту боюнча долбоорлонгон темир жол менен бириктирүү каралган. Бул өлкө ичинде бирдиктүү темир жол тармагын түзүүгө жана экономикалык социалдык потенциалды ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Кыргызстандын тарыхындагы дагы бир ири долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу буга чейин сөз жүзүндө эле айтылып келген. Бул стратегиялык долбоорду ишке ашыруу өлкөнү транспорттук туңгуюктан алып чыгып 4 миллиардга жакын адамды байланыштырат. Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгыш аймагына, Иранга, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага чейин жүк ташуулардын географиясын кеңейтет. Железнодорожная сеть Кыргызстана – это тупиковая на сегодняшний момент, тупиковая. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын темир жолу туңгуюк магистраль. Дал ушул себептен Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушу биз үчүн абдан маанилүү. Долбоор ишке ашса, биз Борбор Азия аркылуу Европа менен башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Кытайдын ортосунда транзиттик коридор орнотобуз. Бул экономикалык жактан пайдалуу жана маанилүү. Бүгүнкү күндө бардык иштер жыйынтыкталып, каражат маселеси дагы такталды. Жакынкы күндөрү долбоорду баштоого 3 өлкөнүн лидерлери расмий түрдө старт берет. Перспективу не только для развития экономики Кыргызстана, но и в целом мировой экономики. Алдыда жакшы пландар бар экен. Кудай буйрса Кытай менен Өзбекстанга жол ачылат экен, темир жолу. Биздики мындайча айтканда тупиковый болчу да. Мына эми Кытайга жол чыкса биз толук жер шарын айланганга шарт болот экен. Жакшы. Уштапта Шанхайдан Парижге каттам түзүү үчүн кылдат даярдыктар көрүлүүдө. Ал үчүн президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ратификациялады. Анын ишке ашырылышы улуттук экономикага да, Борбордук Азия регионуна да жакшы социалдык экономикалык натыйжа берет. Деңизге чыккан болсо жол болуп атат. Биягы деле Өзбекстанга нары Турцияга, Каспийге чыккан жол болуп атат. Ошон үчүн бул аябай эле маанилүү да. Ошол жол өткөн жакта болсо экономика өнүгөт да. Анткени аякта болсо кеңдер бар, кең байлыгы бар. Ошол кең байлыгын деле иштетүүгө жолу болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу менен биздин атамекендик продукциябыз эң өнүккөн өлкөлөрдүн рыноктарында сатыла баштайт. Тагыраагы жылына 7 миллион тоннадан ашык жүк ташууга мүмкүнчүлүк ачылып, транзиттен миллиарддаган акчалар түшүшү мүмкүн. Экономикалык пайдадан тышкары өлкө дипломатияда да пайда көрөт. Дорога позволит получать. Темир жол транзиттик кирешени камсыздайт. Жылына биз 200 миллион доллар пайда көрө алабыз. Бул каражатты өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорго жумшасак болот.
Негизи эле курулуш 3 жылдан 6 жылга чейин болот деп жатышат. Бул жыл аралыгында Кыргызстанда шпалдарда жана башка шаймандарды чыгаруучу ишканалар ишке кириши мүмкүн. Кыргызстан аймагында биринчи темир жол каттамы ачылгандан бери туура 100 жыл өттү. Ал жылдар аралыгында тармак көптөгөн кыйынчылыктарды, оош-кыйыш мезгилдерди башынан өткөрдү. Ошентсе дагы бул тармак бир күн дагы токтобой шаарлар менен айылдарды байланыштырып, экономикалык туруктуулукту камсыз кылган маанилүү артерия болуп келет. Ал эми өлкө жетекчилигинин тыкыр көзөмөлү, ийгиликтүү реформалары Кыргыз темир жолун дагы өнүктүрүүгө шарт түзөт. Автандил Бактыбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Жума Сереп.